абдан көп кайрылуу бизге ушундай каттар түшүп жатат. Турцияда 7 ай ушул боюнча дарыланып, анан бутун кесип. Мен өзүм оорукчал болуп калдым. Азыр менин жүрөгүм ооруйт. Биртеген таблеткалар ичип атам. Бул иш өтө сложный, биз буларды доказать эте албайбызбы деген бар экен да бизде, түшүнүкчү. Сизге өзүбүз эле келген туура көрдүк. Өзүбүз көрүп кетели, өзүңүздөрдү угуп кетели депчи. Булардын диагноздору жокко чыкты да. Эмне деген диагноз койду? Ковид деп коюп салышты. Тоодой далилим бар, бирок мына могу кызым акыйкат жок экен да. Болгон бардык дары-дармеги, болгон ушул протез. Жыл сайын мындай да, мен сурандым. Бейтаптардын укугун коргоо багытында да мыйзамдарды бир карап чыгышыбыз керек. Ошондой шалаакылыкка жол бере турган болсо, сөзсүз түрдө ал эми кызматтык милдетине жараша жоопкерчиликке тартылыш керек андай адамдар. Могу тромб менен 23 күн кажет жок болчу кармаганга. Бул балакан чыдады да 23 күн. Мен бул аягында только жандай наркотический дарылар менен карматышты да менин кызымдычы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Азыр эле жогорку Кенчтагы бир жыйындан чыктым. Негизи абдан көп кайрылуу бизге ушундай каттар түшүп жатат. Ар бирине жооп бериш керек, ар бирине көңүл буруу менен, дыкаттык менен окуп чыгып, ошого жараша реакция кылышыбыз керек. Азыркы кезектеги кат бул аябай менин мындай бир жүрөгүмдү оорутуп атат десем болот. Эмне үчүн дегенде бизге Стамкулова Зульфия деген жарандан кат түшүп атат. Ал катта 2011-жылкы туулган кызы ушул 6 сааман буту колу соо ооруканага барып, дарыгерлердин туура эмес дарылоосунун натыйжасында майып кылып коюшту. Ушул боюнча 1 жылдан бери күрөшүп келатам деп бир топ факторлорду, далилдерди тиркеп кат жолдоптур. Турцияда 7 ай ушул боюнча дарыланып, анан бутун кесип, дарылоого аргасыз болушту деп атат. Ушул боюнча жеке менин кабыл алуумду сураныптыр. Мен эми бул жака ал жараныбызды оорура кылбай эле мен өзүм барып көрүүнү туура көрүп атам. Мына азыр ошол жерине барып, эженин дареги үйү көрсөтүлгөн. Өзүнө байланышабыздагы барып окуянын чоо жайы кандай болгон, эмне болгон, биз кандай жардам бере алабыз, кандай стадияда турат учурда, бул боюнча тийиштүү ошол министрликке, башка органдарга кандай кайрылуулар жолдоду, деги эле жолдогонбу, жолдосо эмне деп жыйынтык чыкты. Ушундай маселелер менин азыр ички туюмумда турат. Ушул суроолор азыр өзүнөн угалы, тереңирээк бизге дагы айтып берсин. Анан колдон келген жардамыбызды көрсөтүшүбүз керек. Ошол эле кезде бул майыптыгын атайын категорияга чыгып алса, мамлекет тараптан акысыз толук түрдө мамлекеттик кепилдик программасында көрсөтүлгөн баягы мыйзамдарга ылайык медициналык толук түрдө ал жараныбызга, ал карындашыбызга жанагындай протезди же болбосо дарылануусун, мындан аркы кароосун мамлекеттик кепилдик программасында көрсөтүлгөн нормаларга шайкеш келет жана ал боюнча жардамдарды мамлекеттен алса болот. Азыр эми чоо жайы кандай экендигин өзүнөн угалы, жүрүңүздөр. Кандай экендигине сиздер менен чогуу болобуз. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кире берелиби? Саламатсызбы карындашым, жакшыбы? Маанайлар, майрамдык. Саламатсызбы, папа? Жакшысыздарбы? Аябай катуу дуа кылган күнү түнү аябай. Жакшысыз, папа? Аябай алтыным, секеттетейин. Сениңкиндей балдарым бар да менин балам бар. Чоң рахмат. Кудайым ушул. Кандай отурасыздар? Жакшы отурасыздарбы? Жакшы, мына кызды карап, ушуну баккам да кичинен. Мунун төрөп эле койгону болбосо мага тыштап жумушка кетет. Мага кат сиз жаздыңыз, Мен сизге ошо келгенде эле байланышканымда сизди билебиз да аябай. Эл үчүн иштеген, элдин канча деген ошо эл үчүн. Могу кичинекей жолдон эле эме кылып калдык. Чоң рахмат. Эме кылып коесуң, Могу эме кылып аласың. Өзүңө жаккан белек аласың. Алла разы болсун, алтыным депутат коюп атканда тууган уктарым баарына ушул жерде бала бар. Мен көрөм да кичине анан буга эме бергилечи, голос бергиле, мен бара албайм да, баса албай калгам. Ошого голос бергиле, ушундай элге керектүү депутаттар чыкса бизге да жакшы да, элдин сөзүн угуп койгон депутаттарга. Сүйүнөбүз, анан моңтуп бала моңдой болуп калды ушу.
ушундай болгончо мен болсом экен окуй айланайын Кудай деп тиренип отурам. Намаз окуйп ажыга барып келген. Атыңыз ким апа? Отор бүбү. М, Ошо ажыга барып келген, ажыдан келгенден келсем эле бул кызым ооруп калды да ошо кичине эле грипп болуп ошондон эле башталып анан ошо жалган көрөсө дайым сообуту менен барып чуркап кирди да ошо жерде айланып чуркап жүрчү да спортсмен да өзүчү. Бул деген биринчи орундарды алып футбол бүт башыгат да аябай. Анан ошол жерден эле туура эмес болуп калды да иштин баары. Могу Бешибаева деген Назира деген аял бар экен. онкологияда. Жок, онкология эмес, нефрология. Онкология. Бөйрөктөн эметти да. Жалдан, Бул деле диагноз мына туура дарыласа мына чуркап жүрүшөт мага. Мен өз көзүм менен көрүп атам да бул балдардычы. Анан ошо кан коюландырып коюптур биринчиден. Анан экинчиден ушу үйгө выписка 2 жума жаттык, 2 жума жетпеген. Үйгө келгенде эле мына ошол жерден бирин экисинде буту башталды да, мус болуп. Анан ошо диагноз туура эмес коюп, анан диагноз коюлгандан кийин булар деген өз ошибкасын билип, муну жашырып жабыш үчүн ош бетер кан коюландырып дарылар куй бериптир да, бул кылмыш иши болду да. Анан эң аягында айтышты да, ага чейин күткүлө дей берди да. Анан эң аягында бүттү. Биз азыр мондай кылабыз деп усканда анан биз байкем бир тууган монтип колуна көтөргөн боюнча Турцияга учтук. Ушу 7 ай жүрдүк да, июнда келдик ушу ай. Өткөн ноябрда кеткенбиз аягында. Июнда келдик. Анан ошо бирок бутун капаганга. 10 жолу операция болду. Азыр кайсы буту? Бир бутун Ортосуна чейин алынды да. 10 жолу операция кылып, Тизесин сактап калышты да. 10 жолу операция кылып, 10 жолу Протез рентген тартты денесине. аябай азаптарды көрдүк да ушу жал больницасы ушу сизге ошон үчүн кайрылып атабыз да. Сиз ушу элдин көйгөйүн көтөрүп ушу пациенттердин маселеси менен эметип атпайсызбы? Ошо биздин укуубузду, кызым укуун коргоп койсоңуз аябай жакшы болот эле. Булар вообще эчтекени эметпей атышат да. Бул ишти жашырып жаап атышат. Мына экинчи экспертиза болду, аны да жаап атышат. Мына мен чуркап ары бери чуркап атып, могу прокурор өзү азыркы прокурор генеральный козгоп берди. Ага чейин даже козгобой коюшту. Мен ооруп жаттым. бул азыр кайсы стадияда жүрөт азыр иш? КВДге которулду. Мына бир эле жума болду. Мен чуркап ары бери. Укук органдары тергөөгө түштүбү кайра бул, Кайра экинчи тергөөгө түштү. Булар эме да. Даже өздөрү прокурорлор өздөрү окуп көрүп, экспертизасын сизге окутуп көрөм, ушунча ошибка жазышыптыр. Көз көрүнөн бул ишти жаап атышат да, карганын көзүн чукуп айтып кылып атышат. А менин кызым эмне болот ошо чыркырап мына 13 жашында көрбөгөндү көрүп калды да. Турция учуп барганда аякта бизди врач тосуп алды да, ошол жактын деңгээлин көрдүк. Мен ыйладым да, биздин деңгээл менен тияктын деңгээлин көргөндөрчү. Алар айтты, ушул бутун деди, мүмкүнчүлүк бар болчу сактаганга деди. Силерде аябай көп кармап коюштур деди. 23 күндөн кийин барып атпайбызбы? А жерде ашып кетсе бир 72 саат ушундай бар экен убакыт. Кан мына могу жерден мустады да, мына ошол жактан чыккандан кийин мына могу жерге 2 томукка чейин чурккады, андан ары кетпей койбоду, могу пяткадан арычы. Эмнеге кетпей койду? Ошо ортодогу могу алтын тромб болуп калган да. Могу жерге тромб да калып калыптыр. А бул аял болсо могу врач мен ыйлап аттым, жалдырап аттым, тизелеп аттым. Ушундай экен да биздин деңгээлчи. Врачтарга тизелесек да карабайт экен буларчы. Ушундай жүрөктөрү катып калыптыр, эчтеке эмес. Ой, отура бергиле. Бул ооруп атат, ыйлап атат, уктабай атат десем, ушу пусть привыкает деп койду. Ушундай сөз айтпадыбы? Мына бери Комиссия эмне болду? Текшердиңби? комиссиянын баарын жаап атышат өздөрү. Комиссияга берилдиби? Саламаттык сактоо министрлигинен? Аякта мен биринчи бардым да, жана Чечейбаев убагында болчу да. Мурдак министр. Мурдак ошо барганда ал даже эчтеке кылбай койду, ал кетти. Ана бул киши коюлду го, анан булар билбейм эмне кылып атышат иши. Азыр ошо КГБ кимде ГКМБде ГКМБде да контролго алды иши. Бирок булар коркпойт экен, буларга мыйзам жок экен. Жаап атышат иштичи. Өзүнөн кандай өзүнөн бу жерде убагында биз экисинде барып атабыз. Экисинде барып атабыз да, экисинде баргандан кийин убагында диагноз койбой атпайбы? Буту мус десем да карабай атат да. Экисинен менин кызым 9-ында өзүн жоготуп койду от боли. Ошондо гана диагноз коюлду. Ага чейин койбой коюшту. Канча күн жатты больницада? Диагноз коюлганча 7 күн кармашты. Ошол аралыкта диагноз чыккан мезгилде тезирээк чыгарса, аксактап калса болот деген нерсе болуп атабы? Ошондой болуп атат. Менин кызым мына
эч жеринде мына чуркап жүргөн, мына карабайсызбы, сопсоот. Мен азыр чыркап атам. 6 саны аман баланы төрөдүм да, мен ушуларга эмне ушун үчүн төрөп бердимби? Ушу биздин больницага мен жардам берсин, туура дарыласын деп алып барсам, биздин больница талкалап койбоду, кайрачы мына монтип туруп. Туура укол саятабыз дей берди. Анан биз келдик Турциядан келгенден кийин ушу больницадан жетекчи Сулаймановго канча ыйлап бардым. Ал киши да эчтеке кылбай койду да. Уж на всё на его глазах происходило. Бир эчтеке кылбай койду да бул кишичи. Бир кечирим сураган жок. Ай бул баланын акыбалы кандай, тирүү, кандай сурап да коюшкан жок. Медицинский карточкасы бар болчу да, төрөлгөндөн баштап жана роддомдо. Аны катып коюп, могу ГУВДге иш баргандан кийин булар обыск менен барганда анан таап чыгышты. Аны катып коюптур. Бу жерде бул деген маселе, аерде бүт дени сак, эч патология жок деген жазуу бар да аерде. Ошо буларга кереги жок болчу экен, катып коюптур. Бул врач көз көрүнө мен ыйлап аттым. Мо Ленинский РОВД таба албай койду, көргөн жокмун деп айтып атат деп, ама ГУВДге барганда следовательдер биринчи эле күнү түштү да иш. Ошондо барып эле обыск кылса, анан таап чыгышыптыр. Түшүндүм. Эми сиздердин маселе боюнча укук коргоо органдарына кат жиберебиз. Сиздин катыңыз негизинде Экспертиза контролго алабыз. Мыйзам, мен сизден суранарымчы, мына биз мондай окуя болдук, бул өтө мындай. Мен өзүм оорукчал болуп калдым. Азыр мен жүрөгүм ооруйт. Биртеген таблеткалар ичип атам. Мону окуядан кийинчи мына ушинтип чуркап ушу балдарым багам, ушулар келечекке Кыргызстандын келечегине кызмат кылсын деген ой эле бар болчу мен үчүнчү. Мына балам Кореяга кетем деп, мына ушул жылы мен буга жакшы окууга тапшыртайын деп атканым, мына ошентип отуруп калдык. Бирок бул врач жактан мен мындай экен да, карганын көзүн чукпайт, буларга мыйзам жок. Мен келгенде эле күрөшүп баштадым да бул система менен. Мени көргөн ошо укук коргоочулар, ошо следовательдер өздөрү айтып атышты. Бул иш өтө сложный, биз буларды доказать эте албайбыз деген бар экен да, бизде түшүнүкчү. Мен получается мейли рахмат, врачтарга бүт баарына рахмат, мен эчтеке кыла албайм деп отура албайм дедим. Мен күрөшөм до конца дедим. Ушу реформа кылып туруп, могу бизге окшоп башкалар чыгып. Ошо сиздин катыңызды таанышчу анан сизге өзүбүз эле келген туура көрдүк. Өзүбүз көрүп кетели, өзүңүздөрдү угуп кетели депчи. Бул келгенден бери 7 айдан бери эртең менен кетип кечинде келет. Эртең менен кетип кечинде келет. Мен ушундан бери чуркап жүрөм. Могу кызыма тамагын даярдап коем, чуркайм тияка бияка. А чуркабасам иш бүтпөйт экен да. Мына чуркасам да ушинтип эшикти жаап атышпады буларчы. Мен азыр сизге көргөзөйүн, түшүнүктүү болсунчу. Анан ковид деген бир эмен чыгарып алып. Диагноздору бүт туура эмес болуп чыкты. Тияка барганда тигилер диагноз алып, врачтарчы Турциядан. Булардын диагноздору жокко чыкты да, булар. Не деген диагноз койду? Ковид деп коюп салыштыр. Ковид болгондо биз операция кылмак эмес. А тияктан ковид деген жок болуп барар менен операцияга жаткырдым. Рейно деген бирдеме деген диагноз коюп коюптур. Ал да жок бизде. Дени сак, мына справкасы турат бүт. Мына могу больницага жатаарда ушундай болчу да, мына чуркап жүрөт, көрдүңүзбү? Бийлеп, өзү бийчи да, мына могу бу жерден үйдүн жанынан эле. Анан мына булар деген кармап атышты, мына экисинде эле мен ыйлап бардым да, бүт азыр делода турат бүт. Мына азыр көргөзөм, мына мондай болгондо булар айтышты, бүттү деп. Эмне үчүн кармады да мен кызымды? Бүттү деп айткан жок, кет деп айткан жок. Кет деп айткан жок. Мен күндүгө сүрүп аттым, мына ушул жерден чий кылып койду мен кызымдычы. 48 килограммдан 32ге түштү. Мына могу жерден баары веналары көрүнбөй, уже биягына сайгылап, бул өзүнүн ошибкасын билди да, 2-синен 9-на чейин диагноз коюп атат. Анан ошону билгенден эмнелер куюп атты мен билбейм. Азыр ал врач иштеп атабы, иштебейби? Иштеп атат. Эчтеке болбогондой мен. Кызматтык териштирүү да жүрбөдүбү? Эчтеке өздөрү жаап коюптур, ошо ичиндегилер эле. Түшүнүктүү. Бул боюнча эми расмий органдардын маалыматын алам менчи. Анан уже Турцияга учуп бардык бир күндө. Бизге угускандай мына уже мондай болду. Бул уже бүттү деген сөз да. Түшүндүм эми. Бүттү, мына ушу азапты көрдүк, мына 25-inde учуп кеттик өз күчүм менен. Мына мен бир тууганым бар, ошол монтип колуна көтөргөн, ошол жака өзү басып барган чуркап лестницалар менен. Монтип көтөрүп туруп кетти. $60,000 менде, мен андай бай эмесмин эми. Жүрдү да ошо. Камчек Кыдыршаевдин иниси бар го, Шайырташиев, ошол жактан бизге байланышка чыкты. Мен бүт канча биздин эмелерге чалып аттым, жардам сурап, мына биз больницаларда жаттык, $60,000 жок болду. Кантебиз больницадан, частныйдан чыгарып атат. Мына мондай палатага эле 70,000 төлөп аттык да күнүнө эле. Анан ошо госклиниканы чечип берди. Ошол калган реабилитациянын баары ошо киши Шайырташиев жардам берди да бизге. Анан жакшы дарылап, мына бутуна тургузуп, ушу больница Чамсакура бүт эмелери бар. Бүт менде выпискаларым колумда, бүт доказательстволорум турат да. Тоодой далилим бар. Бирок мына могу кызым акыйкаттык жок экен да. Түшүндүм. Эми мындай кылалы.
Азыр биздин мамлекет тараптан көрсөтүлө турган жардамдар бар да, Мен мамлекеттик өзүм- кепилдик программасы боюнча. Анан кызыңыз инвалидностька чыктыбы? Чыга элек азыр могу Тапшырдыңыздар дел? Балдак чыга менен элек жүрүп азыр атат протест алмайынча эчке чыкпайм деп атат да. Бузда протест алсам балдак чыгайын менен деп жүрүп атат. атат эптеп балконго чыгат. Балдар Протест барбы азыр? Протести жок. Протестке акча тыйын Акча жок. таппай отурбайбы. Азыр анын баарын мамлекет кылып берет да. Эми азыр мүмкүнчүлүк шарт жок деп атпайсызбы? Мамлекет тараптан атайын социалдык жөлөк жардам бар. Ал боюнча эгерде мамлекеттик мекемеге сиздер азыр инвалидность алышыңыздар керек да. Ошол боюнча жардам берейин, анан ошону чыгаргандан кийин болгон баардык дары дармеги, болгон ошол Ошо протез жыл сайын мындай да, акысыз мен болот. сурандым. Эки өлкөнүн соглашениясы бар экен да, Турция мененчи. Бизге квота бир жылда бир ошол жака барып, бүт проверкаларын өтүп, баары 10 операция көрдү да. Бул өзү да айтып атат, биздин врачтарга ишенбейм, барбайм. Мен да коркуп калдым, жүрөгүм түшүп калды, чын айтам. Түшүндүм мен сиздерди. Жака эле барып туралык деп. Түшүндүм, бирок азыр эми мамлекет тараптан көрсөтүлө турган жардамдарды алышыңыз керек. Ошо. Ошондой кылалы, сиз кандай кылалы ушуну, кантип инвалидность алышыңыз керек да. Алабыз буйруса эми анда алабыз, бирок мен азыр анысын да көп мындай түйшүк башыма эметти да. Азыр деген мына биз сизге суранабыз, сиз эл өкүлү болуп мына ушул шайладык сизди. Буга чейин деле колдоп көрүп жүрдүк да, кандай кызмат кылып атасыз эл үчүнчү. Көрүп турабыз мындай чындап эл үчүн кызмат кылган деп сизди айтса болот да. Канча деген адамдар жүрөт эчтеке кылбай эле. Андай аларга деле барып кайрылдым, вообще ноль кылып койду да. Мына сизге чоң рахмат. Сразу эле угар замат ушинтип үйгө чейин келип атасыз. Бирок ошо менин кызым укугун коргоп, азыр мыйзамды өзгөртүш керек экен, реформа керек экен. Бизде жок экен. Мына мен чырылдап атам да, мына биз келдик. Мен тоодо далилдап келдим, буларды камаганга жок экен эчтекечи. Азыр эми негизи менде эми алдыда ошо пландарыбыз бар. Ар бир ошол жоопкер бейтаптардын укугун коргоо багытында да мыйзамдарды бир карап чыгышыбыз керек. Ошол болуп атат. Ошондой шалаакылыкка жол бере турган болсо, сөзсүз түрдө ал эми кызматтык милдетине жараша жоопкерчиликке тартылыш керек андай адамдар. Андай адамдар, мына мен таң калганым, мына 21-кылым ушундай болуп атат. Мына ушундай врачтар биз Турцияга жетип барганда эле айтышты. Бул кайсы өлкө? Ой, Кыргызстан. Ушундай акыбалга кантип жеткиришти? Больницадан болгондо да. Силер деген мындай тоонун арасында эмес, биз билебиз силердин өлкө жөнүндө деди. Мындай могу Тромп менен 23 күн кажет жок болчу кармаганга да. Бул бала кантип чыдады де 23 күн. Бул аягында только жандай наркотический дарылар менен кармап да менин кызымдычы. Аябай оор болду да, мен ошол жерден мына жүрөгүм өлдү да. Эми түшүндүм эже, бул ар бир адамды бала менен ушундай сынабасын деп коет. Карап турду ошону ошонун көзүндө болот да, эчтеке мындай мери кылган. Жалдын главврачы мы? Главврачы. Түшүндүк. Эми бул боюнча укук коргоо органдарында кеңеши азыр. Биринчиси, экинчиси тергөө маселеси жүрүп атыптыр. Ал боюнча азыр кийлигишпей жыйынтыгын күтүп туралы. Ал эми жанагы социалдык жөлөк маселесин инвалидностька чыгарып туруп, срочно ошол жактан мамлекеттик кепилдик программасына ылайык жардамдарды алышыңыздар керек. Ошол жака мүмкүнчүлүк түзөлү. Биздики азыр бүт жагынан бизге проблема кылып коюшту да бул врачтарчы. Не кылалы? Сиздер качан барасыздар? Мен ошол социалдык өнүктүрүү министрлигине табыштайын. Сиздерди кабыл алып туруп, ошол инвалидностька чыгарыш керек. Менчи биз азыр мына мындай да, биз азыр менин кызымды мен ушу жумушу жок калдым. Уже 1 жылдан бери ушинтип карап отурам. Ушул балдарын багып, ушуларды багып келатканмын да, мына мен да жумушу жок калды. Мен азыр чыгайын десем, муну ким карайт? Туурабы? Ушундай болуп атат да акыбал. Анан биз кыйналып атабыз, могу жерден түшкөндө мен моягыма көтөрөм да, анан түшүрөм. Машинебиз жок. Таксилер чыгырсак келбей коет, же келсе да мас ар кандайлар болуп калат. Ошо жагынан катуу кыйналып атабыз да. Бизге бир эме керек болуп атат да, ушундай жерлерге баргандачы. Кыйналып калып атабыз да. Например, бир жака алып барганда же жандай машинени чакырабыз, айерге чейин келе албайт. Мына мен жанымда же жок көтөрө турган кишичи. Ошол жагынан катуу кыйналып атабыз. Бизге Азыр такыр баса албайт да. балдак менен бу жерден сыйгаланат түшкөндө. сыгаланат, анан могу карда вообще алып чыга албай атам да, чын айтайын. Кулатып аламбы депчи. Анан мына могу Турцияда врачтар. Түшүндүм эже, сиз азыр мындай бир аябай жаман болду. психологический чың алууда экенсиз. Мен бирок өзүмө келдим. Азыр күрөшүп атам.
могулар менен биринчи ушуну до конца алып барбасак болбойт экен, болбосо кырып салышат Кыргызстандын баарын эле буларчы. Ошондой маселе болуп атат. Мына азыркы акыбалы мондай да мына. Бул азыркы мына оң жагы. Жактан келгенде киши. Чуркап Азыр жүргөн. протез кийгизиш керек. Ошо протез кийиш керек болуп атат. Анан Турциядан өткөндө Бобеков деген врач бар экен бу жерде. Ошол Турциядан бир врач таап келди, көрдү. Тагып беребиз деди, бирок азыр бою өсүп атат да, улам которуп туруш керек дейт. Он американский деп атат да, менин кызымачы өзүн бул деген эми чал эмес, кемпир эмес, мындай басып активный үчүн өзү да чуркасы келип атат да кайра элечи. Анан ошол $10,000 ашыгыраак биринчи такканы дейт. Анан булар 2 жыл карап эметип турушат экен да. Наблюдениянан өткөнү, бир жери бузулса жазап Алар келип карап учпайчы. Жакшы экен. Мына могу эле жерде экен. Беребиз дептир. Келип коюп беребиз. Коюп беришет экен, бирок ошо акча маселе такалып атпайбы бүт эле. Бизде эчтекебиз жок калды. Мен мына $60,000 жок болду да баш аягычы. Госклиника. Ушу мен таң калганым, биз ушул жерден кеттик, көрүп атышат да, ошондо эле бизге шарт түзүп, бизди жаткызып койсо болбойт беле, бизди ушунча кыйнабайчы. Түшүндүм. Мындай кылалы, мен сиздин Мбанк номериңизди коюп коеюн, мындай видеодо биздин ушул жалпы кыргызстандыктар бар, чет өлкөдөгү достор бар, мигранттар бар. Анан эгер кимдин шарты болсо, мүмкүнчүлүгүнө жараша колдоо көрсөтүп койсун сизге. Мондай мурунку медициналык, башка медицина болчу экен да, азыркыга бизге реформа керек экен. Аябай чоң реформа керек экен. 702 270337 экен менин номерим. Ушу Мбанкыңыз ушунда. Анан азыр деген ошо мурун жазылган, мен каяка барбайын, баары эле минтип айтып атышат. Мыйзамда азыр жок. Мен айтып атам, мондай өтө оор биздин ситуацияны анда депутаттары баргыла, булар мыйзам чыгарыш керек, биз эчтеке кыла албайбыз деп атышат. Ушундай. Бияка бар. Июньдан баштап мен футбол болуп жүрөм да. Бирге көймө чуркайм, бир родесине чуркайм, аяктан карабайм. Болду, түшүнүктүү болду эжеке. Аны айтып бердиңиз, эми өзүмдү сүйрөйт, берге турба деп ушинтип атышты. Резиденцияга чейин бардым. Айгүл Жапаровдун өзүнө жолуктум. Ушу маселени айтып, мегиле ыйладым, о каттарды берип коюңузчу Садыр Жапаровго дедим. Сүрөтүн кеткен. Сүрөтү менен, кызым сүрөтү мененчи. Жооп боло элек. Түшүндүм. Анда биз бул боюнча өзүбүздүн ыйгарым укукка карата сиздерге көмөк көрсөткөнгө аракет кылалы маселеңиздерди. Анан азыркы социалдык жөлөк маселесин сиз кат жибересизби же биз эме кылып берелиби? Ошону айтсаңыз. Тиги протест мамлекет тараптан да берилет да мисалы. Ошо мамлекеттики биздикине жарабайт экен. Ушундай мерти врач Дары-дармектерине могу Турцияныкын суранып атам да. Ошо анан караган мына эжекебиз сиздерге эме чыгат, майана чыгарып берет. Мен азыр жумушка чыга албай калдым, ошо жакшылап бутуна тургузуп алсам, мен Азыр биринчи кезекте ошол инвалидине салыш керек да. Анан сизден суранычы ошо эмне үчүн экинчи мен кайрылып атам да, ушу маселени тетиги жогорку кеңештен көтөрүп, мына ушундай акыбал болуп атат. Ушу эмне үчүн безнаказанный болуп атат булар дагы эле. Ошо эксперттер эмне үчүн коркпой туруп кол коюп атат? Мени булар прокуратура ушинтип алдап келди, 2 ай состурду да иштичи, могу акыркы 2 айчы. Могу эксперттер коркот, булардын деле башы эки эмес. А бирок карасам ошо списокто ушу ишке катышкан врачтар болуп атат. Кантип алар өздөрүнө эме кылбайт да. Түшүндүк эжеке. Атың ким карындашым? Камила. Канчанчы класста окуйсуң? 7? 8 класс. Азыр окуп атабы, кандай болуп атат? Онлайн болуп атат. Кылып беришти ошону. Онлайн окуп атат, мектептен. Мен администрация кайрылганда ошолор онлайн түзүп берди. Жакшы кылыптыр. Үй шартында эле окуп атат экен да? Үй шартында могу эме менен. Бирок компьютер ала албай атам да, ошо компьютер керек экен, мындайчы отуруп мындай. Эмечи, ноутбук ошол керек экен. Азыр кичине кыйналып атат деди, кичинекей телефондорчу. Ошо маселе болуп атат. Камилага ноутбук керек экен да? Бул эме менен окуй турбайсыңбы, кичинекей планшет менен? Ушуну Турциянын врачтары бериптир. Тияктан. Ушунубу? Ошолор бериптир. Медсестралары, врачтары тимире өзүнүн баласындай мамиле кылып. Айыгып кет буйрса, баары жакшы болот. Жакшы окусаң, жакшы кыз болуп чоңоёсуң, Өзү аябай жакшы көрөт да окууну, мына күнүгө качан школго барам,
качан барам деп эле ошо протест эле күтүп атабыз да ошо. Качан ишке чыгам, ойнойм деп эле ошо. Классташтар келет, балконго чыгып, классташтар менен сүйлөшөт балдак менен. Эми бутунан протест десең басып каласың деп атам мен деле. Ошо эле. Протест менен басып. Буйрса. Апа, батаңызды бериңиз анда биз мына жаныбыздагы жигиттерге келиңиз. Баарыбызга. Жалпы. Жалпы ушу келген жамаатыңарга, депутаттарга, кыргыз элиме ушу келип менин баламдын акыбалын сурап койдуңар. Алла Таала силерден миң мертебе ыраазы. Мен да силерге ыраазы болдум. Алла Тааланын бүт эмеси көңүлү моундай ооруган балдардын жанында экен. Алла Таалам ушу менин балама көңүл болуп келген үчүн Алла Таала силердин да зоолоңорду көтөрсүн. Ден соолук болсо баарыңды талкындарым. Алла. Азыр эми бул маселе боюнча буйрса тийиштүү жоопкер, тийиштүү ушул мамлекеттик органдарга кат жиберебиз, талап кылабыз. Ушул маселени көзөмөлгө алып, жалпы чечимин дагы ошол учурда жогорку кеңештин пленардык жыйынынан дагы ушул маселелерди көтөрөбүз. Эми элдин ден соолугу, өзгөчө балдардын ден соолугуна келгенде биз өтө кылдат, өтө астейдил мамиле жасашыбыз керек экендигин белгилегим келет. Көрүшкөнчө.